Урматтуу айымдар, бул жаңы мастер-класс. Бул пано. Анан кийин панону ошол баягы кээде бизде жумушубузда срочный бир жумуштар болуп калат да, срочный заказдар болуп калат. Же болбосо бир көйнөктөргө, футболкаларга биз ушундай бир эме жүн менен иштегенде, маргеланский шелк менен жүн менен иштегенде жазууларды жазыш керек болуп калат да. Анан жазууларды кантип жазыш керек? Мен өзүм негизи вискозный кагазды жасаганды билем, анан ошо кагаздан тамгаларды кыркып алганды да билем. Болгону мага мындай болуп калды, мисалы сиздерде ошо вискозный бумага жок, төнүп калды. Анан заказ келди. Заказ келгенден кийин вискозный бумага жок болсо, кантип ошол заказды алып, анан мисалы ошо тамгаларды панолорго кантип жазыш керекти, ошону ушул мастер-класста көргөзгүм келип атат да. Бирде мен тамгаларды жаздым англис тилинде и баягы оймо чиймелерди эметтим да, сүрөтүн тарттым. Вискозный бумага жок эле. Кантип кылдым? Эң биринчи сиздер кагазга тамгалардын баарын жазып алып туруп, анан ошол кагаз менен акырын бүт моундай клеенкаларга бүт тартып аласыздар. Тартып алып туруп анан кыркасыздар, анан трафарет деп коет муну. Трафарет кыласыздар. Трафарет менен ушул тамгаларды трафарет аркылуу анан вискоза жок болсо жүндүн ар кандай өңдөрү бар да. Ошондой эмелер менен эметесиздер. Бирок тамгаларды футболкаларга, көйнөктөргө жасай турган болсоңуздар, вискозаны алыңыздар. Мен вискозаны алдым. Эң биринчи биз эмнеден баштайбыз? Биз биринчи жанагы эме мындай да, эми бул кагаз болсо, бул ватман болмок. Биз ватмандын ордуна биз эмне кылабыз? Бул пано. Панонун өзүнүн основасы жүндөн турат. Мен жүндү алдым, гребенной лентаны алдым. Сиздер жанагы карбачос алсаңыздар болот, тыткычтан эметкен жүндү алсаңыздар болот. И гребенной лентаны алса болот. Менде гребенной лента. Мен гребенной лента менен раскладка кылдым. Раскладка козликом деп туруп, 2 кабат кылдым дагы, анан ушул паного мага 350-400 грамм кетти. Мына паносуна. Мен 200 граммдан бүт бөлүп алдым. Биринчи бир слоюн жасадым, анан үстүн кайра экинчи слоюн жасадым. Анан мындайынан жүндү мындайынан дагы кой бердим и мындайынан кой бердим. Ошондо бул пано мындай эме болот да, чоюлбайт. Бурчтары чоюлуп кетпейт. Ошону менен жүндүн раскладкасын кайра үстүнөн дагы козликом дагы бир слой бердим. Ошондой бир слой үстүндө мындайынан по диагонали дагы кой бердим жүндөрдү и үстүн дагы эме жүн салдым. Ошону менен мен ак жүндү, меринос жүндү, ак жүндү мен бүт раскладка кылгандан кийин үстүнө маргеланский шелк салдым. Маргеланский шелктун 2 кабат кылдым. Биринчи слоюн кайра экинчи слоюн кылдым. Эмне үчүн мен маргеланский шелк салдым? Маргеланский шелктун үстүндө моундай тамгаларды абдан жеңил да жазганы. Мен моундай трафарет жазып алып туруп, анан вилка менен, кухонный вилка менен эле тамгаларды бүт оңдоп аламын. Азыр мен сиздерге көргөзөм. Мына трафарет. Мындай болот трафарет. Эми акырын мынтип биягынан бошотуп алыш керек. Акырын бошотуп алыш керек. Шашпаңыздар. Акырын. Тамгаларын акырын ушинтип чечип алабыз. Мынакей. Бул клеенкасын алгандан кийин дагы тамгаларын түздөп, оңдоп, бүт эметип алабыз. Мынакей. Көрдүңүздөрбү, эжекелер? Эми экранда болсо зеркально болуп отражаться этет, зеркально.
күчкүдөгүдөй болупчу. Бүт англис тилиндеги тамгалар эми бул панону баягы белекке беребиз деп мага заказ беришти, шашылыш түрүндө. Ошон үчүн мен баягы вискозный бумага жасаганга жетишпей калганыман ушундай трафарет жаза коюп эле, трафареттин ичине вискозаларды төшөдүм. Вискозаларды төшөп, анан вискозаларды төшөп туруп, моундай тамгаларды бар деген жашнакка алып туруп жазып алдым. Вискозный бумага болсо шашпасаңыздар, жашнакка кыркып алса, вискозный бумагадан да кыркып алса болот. Бирок эми ар кандай шарттар болуп калат да, кээде вискозный бумага жок болуп калат. Вискозный бумага жасаш үчүн да 1 күн керек. Аны баягы раскладка кылып, анан кайра кургатып, кургагандан кийин анан 1 күн күтөсүң, шашпасаң. Мындай шашылыш түрүндө срочный бир заказ болуп калса, же сиздер көйнөктү жасап атканда ошо бир сөздү жазгыңар келсе, же футболка жасасаңыздар, худи жасасаңыздар, ар кандай кардигандарды, кофталарды, көйнөктөрдү, анан ошо тамга жазгыңар келип калса, ошондо ушундай эле трафарет жаза коюп эле, анан трафареттин ичине төшөп тамгаларды, эме вискозаны и тамганы ушинтип жазып алса болот. Мына көрдүңүздөрбү? Акырын вискозасын кыймылдатпай оңдоп жылган жерлерин оңдоп эметип коюш керек. Тамгаларын ушинтип түздөп алса болот. Азыр бул мен маргеланский шелктун үстүнө төшөгөн себебим ушул да, аябай эме болот. Жеңил тамгаларды жазганда жеңил болот. Бияктарын баарын вилкамен акырын кыймылдатып жылдырып койсоңуздар, тамгалар эмеге ордуна келип калат. Жүндүн үстүнө жасасаңыздар, баары бир жүн кыймылдайт да, кыймылдап аралашып, улам жылып, анан бул кездеме болгондон кийин кездеменин үстүнө вилка менен акырын жылдырып алсаңыздар да болот да. Эжекелер, мынакей оймо чиймелерин баарын бүтүрдүм, трафарет аркылуу жасадым. Мындай көрдүңүздөрбү? Бүт ушинтип кыркып аласыздар. Мындай клеенкага кыркып алып туруп, анан трафарет жасап эле, трафареттин ичине вискозаны толтуруп, и ушинтип эмесе. Эми мага эмне калды? Мен муну азыр шлиф машина менен шлифовать этем. Андан кийин эме илеймин, киргизем жүндү. Бул кичирейет пано. Андан кийин муну ызык сууга, уксуска чылайм дагы и отжимга салам. Болду, чайкабайм. Анткени бунун эмесин мага пано болгондон кийин күбөдөн сакташ үчүн уксус көбүрөөк болуш керек. Уксусун чайкабай эле, муну мен эметип кургатып эле үтүктөп коем, болду, пано дайын болот. Эжекелер, мынакей эң кандай десем, бул мындай мастер-класста керек да. Мага шашылыш түрүндө пано заказ кылгандан кийин мен сиздерге ушуну көргөзүп коеюн, тамга жазганды көргөзүп коеюн деп эле ушу мастер-классты сиздерге тартып көргөзүп атамын. Биз менен бирге болуңуздар, эжекелер, лайк басып, андан кийин башкаларга дагы айтыңыздар. Урматтуу айымдар, ушундай пано жасаганды ушул мастер-класста көргөзүп бердим. Мынакей кургатып, бүт уже убалкасын бүтүрүп, баарын дайындап койдум. Мынакей жанагындай кылып эле раскладка кыласыздар. Андан кийин эле эме менен, шаблон менен, трафарет менен эле тамгаларын жазып, оймо чиймелерин жазап эле, андан кийин мунун баары деген илеп коесуздар, болду. Ушул эң оңой
тамга жазканды, кийизге тамга жазканды сиздерге көргөзүп бердим. Ушул мастер-класска көңүл буруп коюңуздар.